Урматтуу мекендештер, Москвада кыргыздар үндүп атат. Эч кандай автосервис ушул автосервиске жетиш кыйын тугандар. Кирсеңиз, как будто орустардын автосервисине кирип кандай болосуз. Кеттик анда. Так, ачасыздар тугандар. Киргенде эле зал ожидания. Ысык. Кофе, мощный, суу-пуп. Короче, бүт бардыгы бар. Оң жакта. Мына жерде админ отурат. Ассалому алейкум, жакшы иштер болду. Лицензия, күтүп алабыз. Бүт бар тугандар. Кетти. Анан Wi-Fi дагы бар бекендештер. Ысык, суук эмес. Киргенде эле сол тараптагы таксилер үчүн машиналар бар. 2600 машина. Бул жакта ходовой, садовой, мотор, бүт. Үстүндө ашып калган өзүңүздөрдүн үйүңүзгө батпаган шиномонтаж, баягы шиналарын сатасаңыз болот тугандар. Муну үстүнө коюп берет, сактайт. Бул жакта шиномонтаж бар. Мотор сатыр ходовой. Мына жагында мекендештер обклейка. Таксиге любой, тонировка, кара сары, ак сары, любой бар. Келе бересиздер. Бүт барды бир жерде көрөсүздөр, байкатасыздарбы? Кеттик анда. Шундай келип туруп эле мына жака эле шуну жүгүргөндө эле тугандар. Мына жерде шиномонтаж бар. О, машталмаштат. А мына жерде болсо кузовной тугандар, кузовной. Любой сложностьту келтире атат. Авто электрик дагы бар, кузовной. Мына жакта иш жүрүп жатат, кузовнойдун иши. Мына келтирип атат. Кузов. Көртасыздар, а? Анан тугандар, жүргүлө. Парковкасын көрсөтөм силерге. Парковка кеңири. Кудай берген парковка бар экен. Кузовдойдук өзүнчө, ал жактык өзүнчө экен. Мына жакка чыксаңыздар, смело парковкага бересиздер. Бул жак кузовнойдук, чисто кузовнойдук. Ходовщиктердики баягы мен кирип баштаганда ушул жакта. Мойканын автосервис жанында мойсон бар, машинаңыздарды смело жууп кете бересиздер. Көрөсүздарбы, мекендештер? Действительно сүйүнсөң болот. Ушул биздин кыргыз мекендештерибиз ушундай сонун сервис ачканына. Себеби тугандар, себеби мындай сервис чындыгында көрө элекмин. Шарттары ысык, мощный. Нөлдөн баштап до конца бүтүрөсүздөр. Лицензия, бүтүп алабыз. Любой нерсе бар тугандар. Келе бересиздер, телефон номерлер, адрестер төмөндө. Акебизге байланышасыздар, кызматыңыздарда. Ассалому алейкум тугандар, кандайсыздар, амансыздарбы? Мекендештер, баягы реестрден көбүңүздөр эле билесиздер, текшериш дагы билбегендер да бар экен. Мен кайра видео чыгарып атам, ссылкасын коюпчу. Азыр силерге ошол реестрден кантип туура текшерген баягы видеосуна коюп коеюн тугандар. Ошол ссылканы ошол комментарийга коюп коеюн тугандар. Ошол комментарийга кирсеңиздер, мен промо телеграмга барасыздар. Телеграмдан ошол жерде ссылка бар. Прям МВДнын сайтынан ссылкасын коюп койгон, кантип текшерет. Анан видеосун ушул видео коюп коеюн тугандар. Ошол видеону көрөсүздөр. Прямой сонун текшерип алсаңыз болот. Азыр жолдо ДПСтер дагы реестрде барсыңбы жоксуңбу ошодон бери текшерип атат да. Ошого өзүңүздөр текшерип алсаңыздар реестрде. Өзүңүздөр уверенный болуп жүрөсүздөр да. Так, эгерде Тинькофф картаңыздар блок болгон эмес болсо, анда сиздер жоксуздар. По-любому на всякий случай текшерип алсаңыздар, ошону скриншот кылып алсаңыздар, чтобы баягы реестрде бар экенсиң деп айтканда көрсөтүп койсуңар. Мына мен реестрде жокмун, текшерип атам деп туруп. Кааласаң сенин көзүңчө дагы текшерип берем азыр. Кээде туруп текшерип койсоңуздар болот да. Ошол ссылка менен кирип текшерип алыңыздар. Кантип текшерет? Ушул видеого дагы мен коюп коеюн. Өзүңүздөр текшерип аласыздар. Анан мына азыр Москвада баягы штрафтар өстү го. Мурда мисалы үчүн скоростька 500 болсо, скидка менен 250 болчу. Азыр скидка менен 500 канча 60 ошондой болуп атат тугандар. Ошого скоростьты дагы байлаңыздар. Ошол дагы аяк-бияк болуп көп сумма чогулуп атат да. Анан парковкадан дагы этет болуңуздар. Парковка мисалы үчүн канча болуп атат азыр? Мурда 5000 рубль болсо, азыр 50 миңге чыгып кетти да. Скидка менен 25 миң рубль. Анда ойлаңыздар. Просто так иштеген акчаңыздар асман учуп кетпесин деген максат мекендештер. Ошол азыр полный информация ушул жака окуп, комментарийдан телеграм канал өтүп, ошол жактан ссылканы алып алыңыздар. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештер. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү такси парк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү:
парктын комиссиясы болгону 1%. 24 саат бою сурооңузга жооп берип кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва, Казакстан кирди чыкты маселеси пайда болсо, анда сиздерге Элдер агабыздын командасын сунуштайбыз. Көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар кызматыңыздарда. Казакстанга эч кандай ортомчусуз өздөрү түз алып барып, түз алып келет. Андыктан төмөндөгү телефон номерлерге байланышыңыздар. Элдер агабыздын командасы кызматыңыздарда. Мекендештер, ссылкага киресиздер, реестр боюнча кантип текшерем дегендер. Так. Киргенде мына жерде аты жөнүңүздү полный кандай аты жөнүңүз, мисалы үчүн типа сапар такпак пол жаздыңыз дейли. Анан мына жерге жылыңызды жазасыз, любой өзүңүздүн жылыңызды. Кайсы ай туулгансыз жазасыз, күнү кайсы жазасыз, серия номер документа, паспортуңуздун номерин, сериясынын номерин жазасыз. Дата выдача документа, кайсыл жылы алгансыз, мындан мынтип туруп мына жерден тандайсыз. Анан мына жерден мынаны жазасыз. Кандай болсо ошондой болот. Г П 7 деп. Анан бир басканда, эгерде реестрде болсоңуз ушунчу чыгып калат, С в реестре деп. Эгерде жок болсоңуз, анда мынтип чыгып калат. Ошол туугандар. Урматтуу Москва шаарында мекендештер, эгерде мыкты стоматолог изеп аткан болсоңуздар, анда баарыңызга Курманбек агабызды сунуштайбыз. Туугандар, өзүм ар дайым ушул жерге келип тиштериме кам көрөм. Туугандар, баарыңыздар келиңиздер. Эгерде YouTube каналдан мен атыман келсеңиздер, баарыңыздарга өтө сонун скидка алып берет. Туугандар, метро электрозаводска жайгашкан. Түбүндө телефон номерлерди жазып, адрес сурап, тактап, бош күнүнө келе бериңиздер, туугандар.